Кечээ жакында эле дагы бир видео чыгып кетиптир. Ушу бул жерде жанагы асфальттын калганын анча мынча могул себеп коюшуптур да балдарчы. Ошону болсо бул асфальт мына мондой кыштан кийин эле мондой болуп калды депчи, эч кандай кыш болгон деле жок. Анча мынча өткөндө бир кар жаап кетпедиби? Бирок балдар иштеп азыркы күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ооба, мен өскөсүн көрдүм. Сапаты да жакшынакай эле, баардыгы тең сонун. Эми бул биринчиден, экинчиден биз еще муну дагы оңдоо түзөө иштерин бүтө элекпиз. Кийинки баардык разметкалар коюлат, чоң жолдорго дагы. Мындан ары только ушу өнүгүүгө карай иштерди алып бара беребиз. Анан ушул экинчи микрорайондун тургундарына дагы кайрылып кете берлеп, баягы ремонт иштери жүргүзүлүп жатканына байланыштуу сабырлык кылып, бир аз чыдап берсеңиздер, биз мунун баардыгын тең жакшынакай, сиздер ушул жерде чыкканда көңүлүңүздөр жайдары болуп, ачык болуп, ушу жалпы мамлекет, мэрия иштеп атканын сиздерге Кудайым буйрса жакшы результаттарын көрсөтөбүз. Мындай жумуш деген мынакей бул жерден деген 20 жылдан бери жазылган эмес. 20 жылдын ичинде 30 даже жок, 20 жыл 30 жыл, 30 жыл. Союз урагандан баштап, Союз убагында асфальт болгон экен. Союз урагандан баштап бул вообще каралган эмес. Мынакей кандай жакшы болуп, сонун болуп калды. Биз үчүн аябай кубанып атабыз бул жерден деген. Көпчүлүгүбүз аябай кубанып көрүп, мына баткак кечпей, былчылдабай жакшы болуп калды сонун. Бул негизи зеленый зона болчу, бирок эми жителдердин суранычы боюнча ушул жерде калтыра алып атабыз. Бирок кийин сиздер айтып атпайсызбы мынакей анака шагыл. Ооба, ошо сизден да ошо суранып кетет элек, ошо улам болчу. Бизге деген ушул жерди деген парковкага калтырып койсоңуздар. Сиз көрүп атпайсызбы? Унан көпчүлүгү ананда ошол парковка деген проблема көйгөй да аябай. Биз үчүн ошол үчүн биз жерди деген тазалап алсак. Ар жак жагын болсо тетигил лотоктон ары жагын зеленый кылсаңыздар, лотокко чейин калтырып койсоңуздар. Себеп дегенде аркы үйдүн жашоочулары, унаалары деген келип ушундай мындай катар менен мондай тизилгенге же лотоктун үстүнө дагы мындай бирдеме ойлоп тапсак, эгерде машиналар мындай отурган болсо, эгерде озеленение болбой турган болсо. Анын баары пландаштырылган, ошо лотоктун ар жагы зеленый зона. Биз азыр инелүү жанагы ёлкаларды тигелдеп уже заказды кылып койгонбуз. Аларды келип даярдап турат. Азыр топурагын бүтөтөбүз. Топурагы келер менен биз болсо эми Зеленстройдо эндиги жылы буюрса, эми жаз келгенде Зеленстройдо мүмкүнчүлүк болуп калса, эгерде ушундай жанагындай болуп калса, биз бул жерге тигет элек андачы. Ошо четине. Мына могул четке биз мондайдан катар менен тигип алат элек да. Жакында уже сук башталат. Ошол үчүн биз баягы бул жумуштун баарын токтотуп атабыз убактылуу эмне жылга чейин. Бирок эмне жылы ушу биринчи микрорайон менен экинчи микрорайон ушу ички жолдордун баардыгын оңдоп чыгабыл деп планга киргизип атабыз, Кудайым буйрса.